Мына бизде Ош областық казыят тарабынан жакшы бир саамалык башталып турат. Бул саамалык имамдарга билим деңгээлин көтөрүү максатында, имамдарга илим берүү максатында биздин салттуу исламыбыз болгон Ханафи мазхабына ылайыктуу болгон муътабар китептердин бири Мухтасар китебинин кыргызча котормосун сунуштап отурабыз. Бул Мухтасар китебинен китеп окуу жарышы башталат бүгүндөн баштап. Ар бир районубуздагы, областыбыздагы райондордогу ар бир имамдын колуна тиет буйруса, бир айдан кийин жыйынтыгын чыгарабыз. Бир айдан кийин ошол сыйлыктарын берип, жеңишине ылайыктуу чоң бир сыйлыктар менен сыйлап, жыйынтыгын чыгарып, имамдардын арасында китеп окуу жарышын өткөрөбүз. Бул китеп окуу жарышына демөөрчүлүк кылган Пиримов фонду жана жетекчиси Бердибек ажекеге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Ош областык казыяттын атынан чоң рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, ассалату вассаламу ала расулилlah. Алла Таалага мактоолор жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарыбыз болсун. Бизге Кудайым буйруса мына Мухтасар китеби кыргыз тилине котолуп болуусуна келип отурат. Бул китептин негизи мурдатан имам дамналарыбыз, дин аалымдары бунун араб тилиндеги матындарын окуп келген. Ошол китептин мукаддимасында киришүү сөзүндө айтат да, кайсы бир адамда убакыт тарлык кылган болсо, билим алууга болгон убактысы аз болгон болсо, анда бул Мухтасарды жаттап алсын дейт. Мына Кудайым буйруса биздин кыргыз тилибизге которулуп, ар бир имамдын колуна жетип отурат. Кудайым буйруса имам дамналарыбыз мына шу китептин негизинде Ханафи мазхабын кенен жайылтып, кенен түшүндүрөт деген ишеничтебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман бериз мына бүгүн Ош шаарында Ал Бухари мечитинде жакшы саамалык болду иншалла. Имамдардын илимдерин жагын өркүндөтө турган, ислам динин дагы алдыга жылдыра турган жакшы саамалык болду. Ар бир мечиттерге, ар бир область боюнча мечиттерге жана шаардын мечиттерге бардыгына мына Мухтасар китебин таркатты иншалла. Ошол элибиздин, журтубуздун илими дагы динге болгон илимдери жакшына болуп, Алла разы болгон болсун. Шуга дөмөрчү болгон инсандардан Алла Таала өмүрсүлөргө береке берген болсун, тапкандарга Таала береке берген болсун, үй бүлөсү тынчтамат берген болсун. Жагы ушундай исламга көп пайдасы тие турган инсандардан болсун Аллахым. Аллахым элибизге, журтубузга тынчтамат берген болсун, ислам диниге күч кубат берген болсун. Аллахым бардык журтубузду Аллахым жамандыктан сактаган болсун. Журт башларга Алла Таала адилеттүү башкарышка насип кылган болсун иншалла. Мамлекетибиз эң алдыңкы мамлекеттердин болуп жүрүшкө Алла насип кылган болсун.